Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы менен жарандарга керектүү юридикалык жардам көрсөтүү үчүн акыркы убактарда Кыргыз темир жолуна бир топ көйгөйлүү кырдаалдар чечилип келе жатат. Учурда Кыргыз темир жолунун поезддерин узатып жүрүүчүлөр менен жүргүнчүлөргө Юртрансервис компаниясы тарабынан юридикалык жардамдар көрсөтүлүүдө. Пассажиров в поездах международного сообщения Кыргыз темир жолу. Эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрү Кыргыз темир жолунун жүргүнчүлөрүнүн укугун коргоо боюнча 6 айдан бери иш жүргүзүп жатат. Белгилей кетчү нерсе Кыргызстандын тургундарынын жашоо шартынын кыйындыгына карабастан чет жактарда жашаганга жана эмгектенгенге аргасыз болгондуктан 15 жылдан бери кыргыз жарандары кыйналып келген. Көңүлгө алынбай келген бул проблеманы колдогон Кыргыз Республикасынын президентине бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул суроо талаптарды кароо максатында Кыргыз темир жол транспортунун мүчөлөрү менен сүйлөшүү учурунда алар дагы жапырт колдошту. Анткени алардын айтымында акыркы учурда Кыргызстандан Россияга кетип бара жаткан жарандардын укугу такыр корголбой келген. Которые пользуются услугами железной дороги при переезде из Кыргызстана в Российскую Федерацию и обратно. Юридикалык жардам көрсөтүү үчүн Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тарабынан тендердин натыйжасында Юртрансервис компаниясы тандалып алынган. Аталган компаниянын кызматкерлери Кыргыз темир жолунун поезддерин узатып жүрүү менен бирге жүргүнчүлөргө юридикалык жардам көрсөтүп, Бишкектен чыккандан баштап керектүү жерге жеткенге чейин алардын укуктарын коргоп келишет. В целях консолидации наших соотечественников. Кыргыз диаспоранын өкүлдөрүнүн пикири боюнча ар кайсы структуралардын кызматкерлери мыйзамсыз түрдө текшерүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Алардын ичинен юристтердин көзөмөлүндөгү Кыргыз поезддеринде. Ал эми адистердин берген отчету боюнча биздин жүргүнчүлөрдүн көп бөлүгүн эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрү түзөт. Алар тараптан укук коргоо уюштуруу жолу менен поезддерде гана эмес, ошондой эле жергиликтүү калктын ыңгайлуу шартта жашашына бул компаниянын мындан ары жакшы иш алып баруусуна каалоолорду айтууда. 90-жылдарга чейин Россия тарапка акчалуулар келсе, акыркы жылдары өлкөбүз эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап эптегендер самолет, калгандары поезд менен Россияга жумуш издеп кетип бара жаткандар. Бирок жол азабы бир болсо, жолдон текшерген бажычылардын кесепетинен Россияга барган жана кайткан кыргызстандык жарандарга бир топ кыйынчылыктарды жаратып келген. Биздин кызматкерлерибиз иштей баштагандан бери көпчүлүк проблемалар чечилди деп ойлойм. Бирок алдыбызда дагы көптөгөн иштер, жумуштар бар. Алардын баарын жасоого биз аракет кылып жатабыз. Чарала баштыктарын көтөрүп алган жарандар менен кылтылдаган поезд менен Россияга аттандык. Кааласаң уктайсың, кааласаң турасың. Акчаң болсо поезддин ичинде кандай тамак жегиң келет баары бар. Поезддин ичи проводниктер 2 сааттан тазалап жууп турушат. Ал эми суусундуктары менен сатуучулар камсыз кылып, Кыргызстандын арпасынан арагына чейин бар. Анын кесепетинен кээде проводниктер темир жол жүргүнчүлөрүнүн колунан муштам жеп калгандай учурлар да кездешет. Кетип ушу Казакстандан мушташып кетип, баягы ортодон пассажирлер менен ичкен эмелер менен эметип атып көгөрүп калган күндөрүбүз болгон ушулап. Гүл ажа темир жол каттамында иштегенде 16 жыл болгон. Жумуш буга чейин оор болуп келсе, учурда бардыгына көнүп калганбыз. Буга чейин темир жол каттамында абал оор жана негизсиз текшерүүлөр толтура эле болуп, кыргызстандык жарандардын укуктары көпчүлүк учурда корголгон эмес дейт. Жумуш деген кыйын, да. Бирок темир жолдун тузу оор болот, иштей албайм деп мен ойлойм да. Биринчи рет келгенде мен ойлогом, что ыйлап, ар түрдүү сөз угуп, тоже кетем деп, вот уже 15 жыл болду, кетпей эле иштеп атам. Учурда Юртрансервис компаниясынын квалификациялуу жана тажрыйбалуу кызматкерлери Бишкек, Москва, Кыргыз темир жолунун ар бир каттамында атайын юристтер иштешип жатышкандыгына көпчүлүк жарандар өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирди. Алсакулан Жумалиев поезд менен Россияга каттаганда 5 жылдын жүзү болгон. Жолдун азап менен тозогунан сырткары жолдон итин жетелеп чыккан бажы кызматкерлеринин апаңдын аты ким эле деп сураганы болбосо, оюна эмне келсе ошону жасачу дейт. Сага да жашоо керек, мага да жашоо керек деп наглый акча сурап алышу. Азыр мен ойлогондой болбой калыптыр. Юристтер чыкканда рахмат, ушу пока жолдо нормально жашаганга, жетип алганга ойлогон ой максат. Возможность бар экен. Рахмат, сага жалпы элдин камын көргөнүң. Нормально, Кудайга шүгүр. Проблема жок экен да, нормально. Вагондордун абалы кандай экен? Өздөрү барып жатат? Бар, өтө чоң, нормально жашоо. Вагондор. Эми биз өтө эле төмөн акыбалда эле. 2003-2004 жылдарчы. Кандайсың? Вагон аңтарылып кетейин деп эле кетишели да. Учурда поезд менен Россияга кетип бара жаткан кыргыз жарандарда бир топ жеңилдиктер бар. Жол жүргүнчүлөрүнүн айтымына караганда, май айынан бери юристтердин жардамы менен Көп жылдан бери чынында көп эле начальниктер алмашып, ушу биз көп бир жолдо бир порядок болсун деп бир суранганбыз, эч ким аткарбай, ушу Түлөевке рахмат, Нариман Түлөевке. Анча-мынча проводниктердин үнүн угуп, бизге юристтерди берди. Азыр пассажирлер менен дагы жакшы болуп калды да, өзгөчө пассажирлерге. Жолдон биз сотрудниктер, текшерүүчүлөр менен көп
защита кылып жаман көрүнүп жүргөнбүз. Азыр бизге жеңилдик болуп калды, юристтер болуп эң жеңил болуп калды да. Даже көп пассажирлерден дагы благодарностьтар түшүп атат бизге, начальникке. Поезддин ичинде тамак ичүү үчүн жарандарга ресторан деп жазылган атайын вагону бар. Бул ресторанда көп жылдан бери эмгектенген Асель Намазова жогорку билимдүү, кесиби боюнча опералык ырчы. Филармонияны окуттум, андан кийин операда окугам. Оперный балетте 2 жылдык окусун. Анан бүткөндөн кийин тилекке каршы турмушка чыккандан кийин кесибимди таштоого туура келди. Темир жолуна орношуп, 10 жыл болуп калды ушул жерде иштегениме. Анан жолдо болсо эми жеке эле элдерди тейлеп, тамак берип аларга ушу 7 күндө жөн барбастан алардын өзүбүздүн да чарчаганыбыз билинбейт, элдин да чарчаганы билинбейт. Анан кийин алардын көңүлүн ачуу үчүн эски кесибимди эстеп, дипломду жолго пайдаланайын деп, элдерин ушу кыргыз, биздин Россияга барган кыргыз элдеринин көңүлүн ачып, анча-мынча кечинде ошо ырдап коем. Бул жумушту аркалаган Асель эже өзүнүн кесибин таштап иштегенине 20 жыл болгон. Асель Намазова 4 баланын ненеси. Жумушу оор, жайдын ысыгына, кыштын күндүн суугуна карабай эмгектенип келет. Ал эми темир жол жүргүнчүлөрү менен учур келсе ырдап да коет. Басканы сонунум аралыдай биздин ала тонум, ай ой кыздар ай, ай кыздар ай. Поезддердин бири үшкүрүнө келип токтосо, экинчиси кыйкырып жөнөп, темир жол бекети өзүнчө эле бир жашоо. Жалпысынан поезддеги узатуучулардан сырткары 1000ден ашуун жүргүнчүлөр бар экен. Алардын ичинде Кыргызстанга конокко келген орус улутундагы кишилер болсо, калгандары Орусияга иштегени кетип бара жаткан кыргыздар. Иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, шактан нан таап жатабыз. Айылга келсең өзгөрү чоң. Баарында жок деген менен байып атышат элдин баары эле. Мал кой көп. Азыр Казанда хирургиянын заведующий болуп иштейм. Бир отделениеде хирургиянын заведующий болуп иштейм. Ошо жүрөбүз. Жана темир жолунда ошо 5 жыл кетип баратат уже. 5 жылдан бери отпускага Кыргызстанга барып келебиз. Биринчи жылдары эме болду эле. Өтө жаман кыйынчылык болду эле. Эме жанагындай жолдо, особенно границаларда текшерип, бүдвешчилерди текшерип. Азыр отпускага бара жатканда Кыргызстанга мен уктум, юристтер вагондо бар, 7-чи вагондо да уктум эле. Ошон үчүн границада анчалык текшерүү деле болгон жок. Эми азырынча күч кубатты Бакиевке берсин, элдин кызыкчылыгын жактасын, оңдосун, элдин батасына ээ болуп жүрө берсин. Сондуктан ушу бала чаканы багып, Россияда кичине жашап жүрөбүз. 8 балдан 5 балам менен бартам. Ошол Россияга келип иштеген кыргыз жаштары, кыргызстандыктар энди бардыгы бала чака ушу Кыргызстандын эмес, өзүнүн экономикасын көтөрөм деп келип аткандар көпчүлүгү. Кыргызстанга ошолдан кичине болсо биздин салымыбыз болсо керек. Анын ар бир ушул максат менен бара жаткан кыргызстандыктар ушул Россияга. Максаттары айсалдуу болсун, иштери жакшы жүрсүн, тынч болсундар. Жакшы иштеп, өз ата мекениге, өз жерге кайтып келсиндер. Баки айтсаңыз, эгерде Сайбай миллионер болуп кетсеңер, Кыргызстанга кандай жардам көрсөтөсүңөр? Кыргызстанга мүмкүн болушунча жардам берди элек. Бирок миллионерлер баардык Кыргызстанда отурушат. Биз эми миллионер болуп кетпесек дагы, өз ата-энебизге, тууганыбызга жардам бергенибиз бул ата-энеге, ата журтка, Кыргызстанга жардам бергенибиз. Мисалы алып көбү муктаждыкка бала чакасын таштап ушинтип кетип атат. Көбү бойдок, жаш жалаң. Билбейм, ал жакта азыр көбү иштебей элечи. Убактысын өткөзүп, эрге тийбей, убактысын өткөзүп, катын албай жүрүп жатат, талаалап эле. Өтчүнү. Керексиз жерин өзгөрүп салышат. Азыр керексиз эле жүрүшөт ал жактачы. Көп эле. Вагондордун ичи 10 жыл мурунга караганда абалы бир топ жакшы. Буга чейин адрес кылып вагонго чип жазып таштап кеткен адамдардын аттары түп орду менен жок болгон. Айта турганыбыз мына Кыргыз темир жол эмелерге да рахмат айткыбыз келет. Потому что былтыркыга караганда быйыл мына поезддардын абалы, анан эмелери бүт өзгөргөн, жакшы бирок өтө жакшы десе дагы болот. Вагондордун баары таза жана тыкан. Ошентип алгачкы 3 күндүн иш ыргактарын кандай өтөт, поезддин башчысы Эркинай Черикбаева баарын баяндап берди. Бишкектен ушул поездной составды жолго дайындаганда атайын өзүбүздүн инструктаж бар, начальник поезддин милдети жана поездной составдын милдети деген. Мында ошол вагондорду кабыл алгандан баштап ушул жолго чыгып, жеткирип
пассажирлерди кайра алып келгенге чейин ошол инструкциянын негизинде иштейбиз да. Эркин Айчерикбаева Кыргызстандын имиджин көтөрүү керек деген кыргыз кыздардын ичиндеги патриот кыздардын бири. Ал болгону өзүнүн бир гана жумушун аткарып калбастан бардык жерде өзүнүн маданияттуулугун сактаганга аракет жасайт. Өзү ушу жана айтып өтпөдүмбү? Россиянын чоң шаарларынан өтөбүз, Казакстандын чоң шаарларынан өтөбүз. Бул Кыргызстандын жүзү. Ошол биз бригада менен чогулуп планёркада сүйлөшкөндө ошо Кыргызстандын дагы болуп жаткан өсүштөрдү көрсөтөлү. Кыргызстанда дагы ошол Европадагыдай, Россиядагыдай образцовый бригаданын бар экенин көрсөтүшүбүз керек деп. Бул биздин намысыбыз үчүн да керек, биздин максатыбыз. Бул мамлекеттин ичиндеги мамлекетти биз алып чыгып атабыз да. Ошон үчүн жолдо жүргөндө ошо биз дагы ошо татыктуу пассажирлердин көз карашынан дагы ошол контролирующий органдардын көз карашынан дагы бизге болгон сый урмат, Кыргызстанга болгон сый урмат деп билебиз. Ошол милдетибизди так аткарсак эле биз демек Кыргызстандын ошончолук атын, жүзүн таза алып жүргөн болуп эсептелет да. Чек ара демекчи поездда 21 вагон болсо 3,5 күн жол жүрөсүң. Официалдуу жерде башкача айтканда чоң бажы постунда 4 жолу токтошот. Поезд 2 мүнөттөн баштап 30 мүнөт, ал эми көрүнүктүү чоң бажы постунда 2 сааттан баштап 4 саатка чейин кармалып калышат. Поезддарда азырынча кондиционер жок болгондуктан Бишкектен Казакстандын чек арасынан Кумдуу чөлүнөн өткөнгө чейин күндүн ысыгы менен вагондун ичин сөз менен айтып жеткире албайсың. Юристтердин жолдо жүрүшү тоже былтыркы мурдагы жылдарга салыштырмалуу аябай чоң жетишкендиктер бар. Азыр жолдо жүргөн пассажирлердин баары аябай түшүнүп калышты. Ошол биринчи эле Бишкектен отурганда түз эле чуркашат. Менин документтеримди карап бериңиз, туурабы, туура эмеспи? Биз билет текшерип атканда эле мен уже биз планёрка болуп аткан мезгилде айтам проводниктерде, пассажирлердин билетин текшерип аткан моментте документтерин текшерип бир сыйра понятие берип кетесиңер, түшүнүп берип кетесиңер. Андан кийин юристтер басып турат. Ошолорду түшүндүрүп керектүү жерде тез арада андай кыйынчылыктан чыгып кеткенге аракет кылабыз. Ар бир кесип ардактуу. Кайда барсаң мамайдын көрү демекчи бул кесип өтө эле оор экендигине күбө болдук. Узатуучулардын бирөө аялымды багам деп иштеп жүргөндөрүн айтса, кимдир бирөө бала чакасын, кимдир бирөө кесибин сүйгөндүгүн айтат. Үч мамлекеттин органдарын баары текшерип. Кийинки кезде Кыргызстандын жаман тоночу багып. Казагы да, орусу да, кыргызы баштап. Азыр юристтер жүргөндөн бери действительно пассажирлер жандын чыгат чыначы. Birdeки вопрос көзүлө барып юрист менен чечишет. Биз азыр юристтер биз Москвага жүрүп атабыз. Азыр бир айда 2 жолу жүрөбүзчү. Жолубуз бир жумадан болот барып келгени. Ошол биз жолдон Бишкектен чыккандан баштап биз ушу Кыргызстандын поездине отурган жарандардын документтерин карайбыз биринчиден, чтоб бизге жолдо чек арадан кыйынчылык болбош үчүн аларга. Если алардын документтери туура эмес болсо, биз аларга эскертебиз. Чек арага жете электе, чтоб силердин ушундай нарушенияңар бар, өзүңүздөр түшүп калсаңыздар болот. Жолдо ушундай проблемалар болот деп. Аларды укук коргоо органдарынан сактоо, мындайча айтканда. Мурда ар кандай болуп келиптир. Казакстанда, Россияда, основном Казакстанда, чтоб эч кандай себепсиз эле биздин жарандардын акчасын алып алышкан. Ошолордон коргоп барып келмей. Биздин милдетибиз ошо жүргүнчүлөрдүн укугун коргоо жолдон. Барып Москвага жеткенден кайра ал жактан отурган жүргүнчүлөрдүн кайра Бишкекке келишине чейин алардын укугун коргоо. Мурда кандай болгонун биз билбейбиз, но бизге көп почти бүт эле жүргүнчүлөр айтып атат, мурда абал абдан начар болчу депчи. Эч себепсиз эле акчаларыбызды алдыра берчүбүз деп. Азыр андай эмес, тынч болуп калды деп баардыгы рахматын айтып атышат бизге. Ошентип 3,5 күндө Москвага жетип келдик. Учурда Россия Федерациясында кара жумушта иштеп жаткан мигранттар менен жолугуштук. Саясат курсак тойгозбойт. Башаламан саясат адамды адаштырат. Муну мекендештерибиз жакшы түшүнүшүп, иш менен гана алек болушууда. Азыр Москванын курулуш материалдарын саткандар да кыргыздар, курулуш тармагында иштегендер да кыргыздар болуп баратат. Кыргызстандан келген жумушчулар Россиянын кайсы аймактарында кара жумуш менен алектенет. Алсак Корошев ырмай, ресторан, ашканаларда иш жуумай. Ошо бастан Оокат районунан келген Жандар Раскулов Корошев ыргыч болуп иштейт. Мурунга караганда азыр жашоо шарты жакшыргандыгын айтат. Бирок ошону менен катар эле кыргыздарда орустарды пара алууну үйрөтүп коюшкан. Жакшы эле азырынча бул жерде. Эми эмне десек? Эми кыйналсак да эмне демекпиз? Турмуш экен ушундай эл журтубузду кичине болсом ошо айылда калган ага энебиздерди, ата энелерди, эл журтубузду кичине болсом ушундай жамандык эмес, жакшылык жолдоруна кичине болсом жардамдашып кептеп ушул
эме кылалы деп ушул жерде эптеп иштеп жүрөбүз да. Акча таап үй бүлөмдү багамдап келген бул кыргыз жигиттери кара терин чыгарып, чөнтөгүн томпойтуп, корсагын кампайткандан тышкары бош убактыларында топ ойноп убактыларын өткөрүшөт. Бош убактыбыз аз эле болот. Бизде эми мына жаз мезгилинде убактыбыз бар, мына ушу топ спортивный мероприятияларды өткөрөбүз. Кер күндөрү анча-мынча барып, ушу пакыт неме культурный отдых кылып, чөмүлүп келгенге аракет кылабыз. Анда редко. Бул жерде иштеген кыргыздар көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөөсүндө бир бөлмөдө 3төн ашык үй бүлөдө жашашат экен. Бул жеңелер сыртта тоо ойноп жүргөн жигиттердин аялдары. Бөлмөсүндө өзүңөр көрүп тургандай эле турмуш тиричиликке керектүү техникалар, компьютер дегендей. Россияда иштеп жүргөн кыргыз жигит кыздары сүйүшүп, күйүшүп, турмуш куруп бактылуу болуп, аны менен катар эле Кызыл Ай качууну да унутта калтырышпаган. Акыркы убактарда мен көп эле угуп атам, өзүм да 1-2 жолу көрдүм. Бул жерде кыздарды ала качып атыптыр го балдар. Ошолор өз каалоосу менен эле чыгып атышабы же кандай проблемалар болуп атат? Арбаттагылар ошентип атат го. Эми 2 жылдан бери ошондой болуп калды го. Азыр заманга жараша болуп калды. Балдар кыздар өз каалоосу менен чыгып ошентип турмуш кылып ошондой кылып атышат баардыгы ошо. Ала качып атабы? Ала качканы баары астынан сүйлөшүп алгандар, баары ояктан ата-энесинен уруксат сурашат, биринчи звонок этишип ушундай болуп атат. Кыргызстан Россиядагы ыйгарым жана атайын элчиси Райымкулат Токоров кыргыздардын укугун коргоо боюнча Россия Федерациясынын көптөгөн аймактарында болуп келген. Мында негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келе жаткан кыргызды кыргызалдаган жасалма документтер жана паспорт маселеси. Биздин маалымат боюнча биздин коңшу мамлекеттердин өкүлдөрүнө салыштырганда кыргыздарга, Кыргызстандын жарандарына бул жердегилердин көз карашы өзгөчө. Себеби биздин мекендештерибиз жоош, аткаруучу, мыйзамдын чегинде жүргөндө болуп эсептелет. Кавказдык биздин кошуналарыбызга салыштырганда, мисал келтиретін болсок, Сочи шаарында Олимпиада курулуш объекттерине бизге кайрылып атат. Кыргызстандын өкүлдөрүн таап берсеңер, 30 киши, 50 киши кесиптер аркылуу медициналык карточка боюнча, книжка боюнча дегендей. Өткөн жума 15 кишини Сочи шаарына жибердик. Ошол жилищно-коммунальный хозяйство деген тармак боюнча. Демек буларда өздөрүнчө маалымат бар да, кайсыл улут, кайсыл мамлекеттин өкүлдөрү кандай иштейт, жумушка көз карашы кандай, тартиби кандай. Кыргызстанга жөнөтүлгөн ар бир доллардын артында милициядан качуу же анын тилин табуу, документ азабуу, жүк ташуу, жатакана көйгөйү сыяктуу бүтпөс түйшүктөр бар. Демек балдарынан акча алып жаткан Кыргызстандагы ар бир үй бүлө акчанын толугун азап менен келерин биле жүрүшсө, ал эми милициянын азабы биздин мекендештерди Россиянын жарандыгын алууга аргасыз кылууда. Бирок чөнтөктө акчаң болсо, Россиянын жараны болуу бат эле. $1000 берсең паспорту бүткөрүп колуңа тапшырып кетет. Россия Федерациясына келген кыргызстандыктардын саны былтыркыга салыштырмалуу ошол эле бир бирке көбөйүп атат. Биздин эсебибиз боюнча орто эсеп менен 300 миңдин тегерегинде. Бул деген сан так сан эмес. Так дегеним мунун ичине жаштар кирбейт, карылар кирбейт, мунун ичине именно эмгек мигранттар. Учурда Россияда иштеп жаткан мекендештерибиздин 30% өнөр жайда, ал эми 25%га жакыны соода тармактарында эмгектенишет. Миграция болгон соң эмгек мигранттар дагы бир жерде турбай, улам бир шаардан бир шаарга, бир региондон бир регионго өтүп турушат да. Ал эми ошол менен бирге былтыркы жылдын эсебинен карап көрсөк, бир эле 2007 жылдын эсебинен 60 миңден ашык биздин жарандар Россиянын жарандыгын алышты да, бир эле жылдын ичинде. Бирок ошол менен мен айтып коюшум керек, мына ушул акыркы 3 жылдын ичинде 2005 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин көп жумуш аткарылды. Көп жумуш именно ушу биздин эмгек мигранттарга Россия Федерациясынан өзүнчө бир жакшы шарт түзүп берүү максатынын үстүндө иштеп, биринчи ирет биздин президентибиз, өкмөтүбүз, ошондой эле биздин мамлекеттик комитетибиз болуп иштеп, азыркы учурда Кыргызстандын жарандары башка мамлекеттин жарандарына караганда бир топ жеңилдиктер бар. Россиянын 89 аймагынын бир катар бөлүгүндө кыргыз жарандары шимердүүлүк жүргүзүп жаткандыгы жаңылык деле эмес. Учурдагы негизги маселе мекендештердин укугун коргоо. Алсак жакынкы аралыктан бери темир жолунда жарандардын укугун коргоп келген Юртранссервис компаниясы да мигранттардын абалын жакшыртуу жана аларды жумуш менен камсыз кылуу максатында Россия жана Казакстандын иш берүүчүлөрү менен кызматташтыкты жөнгө салуу боюнча иш жүргүзүүнү пландаштырып жаткандыгын билдирди. Диаспора Российской Федерации
Бул себептердин биринчи болуп, Россия Федерациясынын Москва, Новосибирск, Новокузнецк жана Свердловск шаарындагы легалдуу эмес фирмалар жасалма иш кагаздарын толтурушуп, жыйынтыгында биздин жарандар шектүү иш кагаздарын алышып, бир канча акы төлөшүүдө. Ошонун эсебинен шектүү иш кагаздарын алып, биздин жарандар Россия Федерациясынын эрксиз мыйзамдык кодексин бузушууда. Бул жалгыз гана жумушчу мигранттардын финансылык абалына тоскоол болбостон, өлкөнүн да имиджине терс таасирин тийгизип жатат. Алыстагы мекендештер үчүн биздин атактуу жана жаңыдан эл алдына чыгып жаткан жылдыздар концерттерди бат-бат тартуулап турушат. Кыйрат жазып коебуз тамекинин сыртына. Тамеки чегүү ден-соолукка өтө зыян депти мына. Коркунучтуу деп да жазабыз. Ичинен алып чыгып чегип атабыз. Кээде ойлонуп калабыз, жазып аткан киши деле чегип атып жазса керек депчи. Чын себеби чегип атып окуйбуз да, тамеки чогуу ден-соолукка алыста жүргөндөнбү өзүнүн жеринен кыргызым, кыргызстаным, кыргыз ырчылар деп аябай патриот болуп калышат экен. Кудайым буйруса келечекте ушул жерде иштеген эле биздин инсандарыбыз, жердештерибиз ошо кыргыз жерине келип ошол жерде иштешсе, менин оюмча биздин дагы абдан маданиятыбыз, биздин өзүбүздүн экономикабыз дагы өсөт деп ойлойм. Кыргыздарыбыз бардыгы чогулуп өзүнүн эле жерге кайрылып, анан жакшы иштеп, өздөрүнүн эл жеринде иштесе деп ойлойм. Негизи макал бар го, башка элде султан болгончо өз элиңде ултан бол дейт. Абдан көп ырчыларыбыз зарубежге чыгып, биздин элибиздин туусун көтөрүп атат. Мен абдан кубанычтамын. Ошондуктан кандай болгондо дагы биздин Кыргызстан баары бир орусча айтканда самый лучший. Биз баары бир бардыгына жетебиз. Бир топ сөздөр козголду. Ага да карасы да. Бирок сыртта жүргөн кыргыздардын көпчүлүгү элдин тынчтыгын жана байлыгын каалашат. Кыскасын айтканда, мамлекеттин, элдин, жердин кадырына тышта жүрүшкөн мекендештерибиз гана жетет окшойт. Москвада жүрүшкөн кыргызстандыктар өлкөбүздүн ийгилигине кубанып, кайгысына капаланышат. Анан кыргыз элибиздин бардык жактан экономика, илим жагынан өнүгүп, мындан балдарыбыз акылдуу болсун. Эң негизгиси элибизде эч кандай табигый кырсыктардан Кудай сактасын, аманчылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Ошого карата ар бир кыргызстандык өкмөт башчысы болобу, же болбосо айыл өкмөтүндө карапайым жумушчу болобу, же илимий кызматкер, врач, мугалим болобу, ар бир Кыргызстандын атуулу өзүнүн эмгектенип жаткан эмгек майданында талыкпай эмгектенип, ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келген кошумчабызды Кыргызстандын өркүндөп өсүшү үчүн кошсок, анан Кыргызстан гүлдөп өскөн өлкөгө айланат эле.